Статутта жазылып турат, мен да кофейня алган, революцияны уюштурган жанагынча адам менен кемпир абактын депчи. Эми вообще кайдан бери Москвада болчумун. Мен ал кемпир абак боюнча чогулгандарды мен бирөөсүн да тааныбайм мисалы. Эмне биз мамлекетти тоноо миллиарддарды тоноо уурдап атабызбы? Тайраңдап мамлекетти тоноогондор тайраңдап көчөдө жүрөт. Адилеттүүлүктү сүйлөгөндөр мыйзамды баш мыйзамда жазылып турат. Ар бир адам өз оюн эркин билдирген милдеттүү деп. Биз болсо түрмөдө отурабыз. Кана адилеттүүлүк. Айтпайсыңар силер прокурорлор барып, мондай беспредел болуп атат деп. Шефтериңерге. Бияка келип кукла болуп, тергөөчүлөрдүн деме адвокат болбой. Урматтуу соттор, силерден мен суранам. Президент өзү айтты, силер уккан жоксуңарбы? Биз кийлигишкен жокпун деп өзү айтып атат. Эгер силерге 1,5 заказ берсе, ачык айтпайсыңар, үстүдө мондай заказ берип атат, заказдарды аткарып атабыз деп. Кача бул формальность үчүн ок койбойсуңарбы алдыңарда турган карасты? Жөн эле мынтип чамалап туруп эле упаковать этип баарын кетире бербей. Колуңузда документтерди карасаңар, я в то время находился за границей, вообще в Москве находился 2 айдан бери. Силер бул тергөөчүлөргө суроо бербейсиңер, баягыда жоңокту жазгансыңар депчи. Айлакта паспорттун кирди чыктыларынан берип турат. Мен Москвада болчумун. А мени болсо жазып коюптур кофейняда, кофеге барган анан революцияны сүйлөшкөндө. Туура, мунун баары бүт. Кача бул заказ аткарсаңар да, баягыда конкретно алиби бар экен. Бул деген Кыргызстанда жок болчу экен ошол маалда деп мындай. Мына адилеттүүлүк үчүн кача бул кой бергиле да, мына анча мынчасынчы. Жөн эле баарын эле упаковать этип эле бир нерсеге кармай бербейчи. Бул күндөрдө өтөт да. Кимдер гана өткөн эмес бул жашап өтөтчү. Мен деген Батиевдер өткөн, Акаев өткөн, мен деген Атамбаев өттү, Сооронбай Жээнбековдор өттү. Булар да өтөт. Эртең балдарыңар, неберелериң артыңарга эмне деп жооп бересиңер? Бир күндүк тамак аш менен келип алып ушу кайтып айлыкты алып атасыңар, кайтып чөнтөгөргө салып үй бүлөңөрдү алып атасыңар арам акча менен. Кичине убалдан коркуш керек да. Мен сиздерди, конечно, биринчи жолу көрүп атам. Бирок адилеттүүлүктү мындай карап коюңуздар, коомчулукту да көрүп атат. Мен тоже что за беспредел деп элдерди таң калып атат. Ушундай да болобу депчи.